Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Экономикалык зомбулук өзүнүн аты айтып тургандай эле каржы маселелеринде бир адамдын экинчи адамга көрсөткөн үстөмдүгү же эркиндигин тыюу. Кыргызстанда жумушсуздук, жакырчылык, миграция, билимсиздик, жашы жете электерди күйөөгө берүү сыяктуу экономикалык абалды төмөндөткөн көйгөйлөр бар. Дээрлик көпчүлүк үй бүлөлөрдө экономикалык зомбулук кездешет. Мындан улам үй бүлө арасындагы экономикалык зомбулук акыры психологиялык зомбулукка алып келе тургандыгын гендердик эксперт Бакен Досалиева кошумчалады. Зомбулукка көбүнчөсү билими жок, эрте күйөөгө чыккандардын көбү кайрылат. Анткени жашы жетелик болгондуктан никеси мамлекеттик каттоодон өтпөйт. Анын никеси тобокелчилик абалда болот, ажырашууга оңой, балдарына алимент бөлдүрө албайт, эч бир мал мүлккө дагы ээ боло албайт. Андан тышкары аялды иштөөгө тыюу салуу, аялды үй бүлөгө чечим кабыл алуу процессинен акчаны кармоого, каржылык маалыматтан четтетүү, аялды же балдарды багуудан баш тартуу, алимент төлөөдөн качуу акыры психологиялык зомбулукка да алып келет. Экономикалык зомбулук боюнча өзүнчө атайын жазылган мыйзам жок. Бирок жалпы зомбулук боюнча мыйзамдарда экономикалык зомбулук камтылган. Жабырлануучулар көпчүлүк учурда бул да болсо зомбулуктун бир түрү экенине көп маани бербей келет. Ал эми психолог Жумаказы Жуманазаров зомбулуктун биринчи кесепеттери өз ара мамиле түзө албай же ачык сүйлөшө албагандан келип чыгат деп билдирди. Экономикалык зомбулук бардык зомбулуктун түрлөрүндөй эле кризис убактарында көбүрөөк болот. Бул финансы болгон үчүн бул жаңы каражаттын жетишсиздигинен болот. Мамиле түзө албагандан көп ачык сүйлөшө албаган жол ошо зомбулукка алып келет. Каражаттын жетишсиздигинен ички миграция көбөйөт. Ички жана сырткы миграциянын көбөйүшүнө түзмө-түз экономикалык зомбулук жана ошо финансылык кризистер ошо таасирин тийгизет. Зомбулукка туш болгон көрүнүштөр элет жеринде көбүрөөк кездешет. Бирок аны көнүмүш адат катары кабыл алышкандыктан зомбулук көрсөтүп жаткан адам деле ага туш болгон адам дагы байкабай калышы мүмкүн. Айыл жеринде экономикалык зомбулукка кабылгандар көпчүлүк учурда эч жака кайрылышпай үй бүлө ичинде эле калат. Ага карабастан айыл өкмөт тарабынан атайын түзүлгөн комиссиянын курамы зомбулуктун белгилери байкалган үй бүлөгө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз, дейт Барскон айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкери Венера Өмүрбекова. Зомбулуктун мындай түрү болуп жатканын өзлөрү кайрылбаса байкайбыз деле, балки кошуналары же туугандары эле айтса билип калышыбыз мүмкүн да. Экономикалык зомбулукка кабылган адамга айыл өкмөт башчыга кайрылып, социалдык маселелер боюнча комиссияга коюп, ошондой эле экономикалык жактан зомбулукка кабылып кыйналып жатса, жашоо шартына карап комиссиянын чечиминин негизинде айыл өкмөтүнүн бюджетинен карап акча жагынан жардам көрсөтүп беребиз. Үй бүлөдөгү экономикалык зомбулук бул психологиялык зомбулуктун бир түрү. Мында бир адам үй бүлөдөгү баардык акчаны көзөмөлдөп башкарат. Мындай зомбулук бир гана аялдарга же келиндерге эмес, эркектерге дагы колдонулушу мүмкүн. Эң коркунучтуусу экономикалык зомбулукка туш болгон адам аны норма катары кабыл алат. Адистер экономикалык зомбулук менен кантип күрөшүү адамдардын аракетинен көз каранды деп эсептейт. Муну чечүүдө алгач адам өзү каалаган адистигине окуп, кесипке ээ болушу керек. Кесиби бар болсо, ал акча таап, өзүн материалдык жактан камсыз кыла алат. Гүлкайыр Осмоналиева, саламатта туруңуздар.